Жалал Абад шаарында жаш мугалимдер арасында педагогикалык үмүттөр аталышындагы кароо сынак башталды. Ал 3 этаптан туруп, ага 1 жылдан 3 жылга чейинки эмгек тажрыйбасы бар мугалимдер катышууда. Уюштуруучулардын айтымында учурда жаш адистер өз кесибине кызыкпай чет жакка кетип жаткандыктан аларды жумушка кызыктыруу, жаңы методикаларды колдонуу максатын көздөгөн. Эми бул жөрөлгөнү башка район шаарларда да уюштуруу керектиги айтылды. Ал эми катышуучулар сынакка даярдык учурунда бар аракеттерин жумшап, өздөрүнүн жөндөмдүүлүгүн көрсөтүшкөн. Белгилей кетсек, аталган сынак Жалал Абад шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан уюштурулуп, ага шаардагы 20 мектептин 16сы катышууда. Ар бир мектептен бирден команда түзүлүп, жалпысынан сынакка 48 жаш мугалимдер катышууда. Жеңүүчүлөргө уюштуруучулар тарабынан атайын сыйлыктар каралган. Сынак абдан жакшы уюштурулду. Ооба, азыркы жаш муундарга ушундай сынактарды өткөрүү бир жагынан мектепке кызыктыруу, бир жагынан ишке тартуу болсо, ал эми бир жагынан бул жаш муундар биз жаңыдан гана кызматка орношуп, жаңыдан гана иштеп аткан үчүн бири-бирибизден тажрыйба алмашабыз. Ошо бири-бирибиздин жакшы жактарыбызды алабыз, жакшы тажрыйба алмашып, жакшы ийгиликтер болот деп ойлойм мен. Күндө жаш педагогдорду кызыгуусун арттыруу максатында, ушуларга стимул берүү максатында, ушуларда иште кармап калуу максатында мындай азыркы күндө сыртка чыгып кетүү болуп атат. Ушулар мектебибизде окуучуларыбызга өздөрүнүн билимин берип, жакшынакай иш алып кетүүсүнө биз көмөктөш болуп, ушуларга усулдук жардам берүү максатында кароо сынагы өтүп жатат.